мындай ой келип биздин Кыргызстан мамлекетте эмне бир лаборатория бу. Ушундай эле ойлоном да, лаборатория окшойт. Бир жыл убакыт берели, бир жылда өнүп кетсе, жакшы чирип калса, ыргыты башкасын кайра эгебиз деген. Садыр Жапаров айтып атат. 400 миллиардка чыгарып берет. Чыгарбаса, бир жыл убакыт берели. Орду түрмөдө аны. Ошол 30 жылдан бери кызматта отурган финансы менен ушул азамат. Ушул азамат үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул акыбалда турат. Бирок Кыргызстанды ойлосоң, бүгүнкү күндө кандай акыбалга келип калганын ойлосоң, жүрөгүң бұрды. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Садыр Жапаров айтып атат. 400 миллиардка чыгарып берет. Чыгарбаса, бир жыл убакыт берели. Чыгарбаса, мен өзүм чара көрөм деп. Ооба. Мен ушундай да суроо өзүмө мындай ой келет да. Биздин Кыргызстан мамлекетте эмне бир лаборатория бу. Ушундай эле ойлоном да, лаборатория окшойт. Бир жыл убакыт берели, бир жылда өнүп кетсе, жакшы чирип калса, ыргыты башкасын кайра эгебиз деген. Акылбек Жапаровду өкмөт тиги кабинет министерство эмес, орду түрмөдө аны. Ошол 30 жылдан бери кызматта отурган финансы менен ушул азамат. Ушул азамат үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул акыбалда турат. Эмнеге дегенде бул акча менен байланыштуу, финансы менен иштеген. Дайыма финансы. Министр финансов, министр экономики кандай кызматтарда турган жок бул киши. Ушул кишини бүгүнкү күндө бир жылда эмне башка адам жокпу? Өкмөткө келе турган. Эмнеге азыр өкмөткө келгендердин бардыгын мындай карасаң, бирөөсү коркутат. Бирөөсүн тиги судебный жумуштары бар. Бирөөсү 30 жылдан бери ар бир президентке мондай жакшы көрүнүп, баягы оштукча айтканда пакта койгонду үйрөнүп алышкан. Суроо бергин келет да, биринчи пакта тергенди, жээккенди үйрөнчү. Биздики жок, барып эле азыр пакта койгонду үйрөнүп калды. Ушундай болуп атат да, Оразайым. Анан чынын айтканда, мынакей мен 25 жылдан бери, мындай тагыраак айтсам 22-23 жылдан бери Москвада жашайм. Кыргызстан жаранымын. Турган турпатым Москвада болсо дагы, Россияда, жүрөгүм дайыма Кыргызстанда. Менин ата-энем Кыргызстанда, бир туугандарым Кыргызстанда. Бала чакалуу болдум, неберелүү болдум Москвада. Жакшы күндөрдү аябай, жакшы күндөрдү, мына Аллага шүгүр, кандай күн болсо деле жүрөм. Бирок Кыргызстанды ойлосоң, бүгүнкү күндө кандай акыбалга келип калганын ойлосоң, жүрөгүң боздойт. Чыныгы боздойт. Мына эртең шайлоо башталат. Мен мындай санап отурдум. Шайлоодо бул Акаев маалында бузулган. Акаев эмне деген? Мына мен силерге алып келдим. Өзүңөр мындайча айтканда сабап алгыла дагы, сабап туруп калаганыңарга карагын ичип алгыла деген. Мына ошол болду. Азыр бир добуш 5000ге чыкты дейт. 5000 сомду санайлычы 5 жылга. 2 сом 17 тыйынга айланат экен. 2 сом 17 тыйын. Bir жумуртка турбайт. Bir жумуртка 8 сом 10 сом. 2 сом 17 тыйынга ошол киши сатып атат. Өзүнүн келечегин сатып атат. Bir ширеңке турбайт. 5 сом Bir ширеңке турбайт. Bir дептер турбайт. Балага. Бая биз окуп жүргөндө 1 тыйын болчу. Ошол дептер турбайт. Анан кийин биз эмнебизди сатып атабыз? Биз келечегибизди сатып эмнеге келдик? Мына Россияда, мына Москванын өзүнө эле алсак, 700 000 жаран, кыргыз жарандары бар. Өзүң билесиң, мына канча жылдан бери сен дагы студент болуп келгенсиң бул жерде. Окудуң, кыйынчылыкты көрдүң. Ошо Раматылык агаң жардам берип окутуп, чокутуп сени ушу бойго жеткирди. Ошол агаңчы. Мына сен деле көрдүң кандай жашоодо бул жерде. Бул жерде эч ким мондай жыргап жүргөн жок. Мен дайыма айтамын, 30% ВВПны жапкан бул мигранттар. Бул Россияда. Мигранттар болсо, биз 2 миллиард, 2,5 миллиард акчаны Кыргызстанга жөнөтөбүз. Акча тапканыбыз адал.
Кыргызстанга жөнөтсөк кол чабышат бардыгы. ооба Адал деп. Шайлоого келгенде эмне биздин укугубуз тебеленип, шайлоого бюллетенге шайлоого катышканы биздин добушубуз арам. Эмнеге мындай? туура айтасыз. Ошо шайлоо маселеси боюнча деле мына кечээ күнү бардык элчиликке. Сиз көрсөңүз керек биздин түз Ооба, эфирибизди. көрдүм. Ошол жерде айтып атат консулдук бөлүмдө иштеген ошо консул. Шайлоодо дейт, биздин консулдук бөлүмдө 30 000 жаран катталган, ошолордун бар жогу шайлоого катышууга укугу бар дейт. Анда логика кайда? 3000ден максимум 3000ден бир шайлоо участогуна 3000ден жаран катышканда дагы 15 000 адам катыша алат экен. 5 шайлоо участогуначы, 5 шайлоо участогу бар да. Демек дагы 5 шайлоо участогун ачышыңар керек. Туура. 30 000 болуш. 30 000 болуш үчүн дагы 5 шайлоо участогун ачышыңар керек. Мына кечээ күнү биз атайын мына сиз арыз жаздыңыз, Арыз жибердиңиз. жаздым. Эмне деди ошондо? Келебиз дештиби? Жок, мен арыз жаздым. Консулдун атына арыз жаздым, посольствого арыз жаздым, консульский отделга арыз жаздым почтасына. Булар айтты, согласовать этип, жетекчилер менен сүйлөшүп. Мисалы, биз мындай сунуш бердик. Көп биздин жарандар жумушунан чыга албайт. Посольствого келсе, бардыгыбыз билебиз, Кыргызстандын посольствосу дайыма мындай Кезек күтүп турушат. Жаш балдар менен турат, ысыгындабы, суугундабы, карындабы, жамырындабы турушат. Андай деген бардыгыбыз көрөбүз, билебиз. Ошого биз сунуш кылдык. Урматтуу посольствонун тиги кызматкерлери, урматтуу консульствонун кызматкерлери. Биз 300 адам бар жумушта иштеп аткан 300 адам бар жерге силерден суранабыз. Келип, ошол жерде консулдук учеттон өткөрүп бериңиздер. 300 биздин жараныбыз бара албай атат. 300 адам. Деп туруп, мен катты жөнөттүм. Мен консул менен сүйлөштүм. Консул айтты, сүйлөшөт жетекчилер менен. Мыйзамга туура келсе дейт. Барабыз деди. Болбосо деди, электрондук түрдө бардыгыны жөнөтүңүздөр, алып келе албасаңыздар, анда электрондук түрдө алып келип бериңиздер. Чечиле элек экен. Чечиле. Бирок мен силер прямой эфириңерди көргөнүмдө, барганыңарда, ошол жерде консулдук отделдин бир кызматкери айтып атат. Ачык айтып атат. Арыз бергиле, каалаган жериңерге барып, биз өткөрүп беребиз деп атат. Ана эми түшүнүксүз да, же ал киши пиарга иштегиси келдиби, же бул бирөөгө жакшы көрүнөм дедиби. Бирок кандай болгондо деле ушундай болду. Кандай болгондо деле. Ушундай болду. Ошол үчүн консулдук учетто мен ушул мындайча айтканда колдонуп айтып калайын деп атам. Өзүбүздүн могул жерде кыргыз жарандарына Россия Федерациясында иштеген, убактылуу иштеген биздин кыргыз жарандарга бардыгыбыз урматтуу мекендештер. Кайдыгер карабай, бул шайлоо, бул жөнөкөй шайлоо эмес, бул тандоо. Бул тандоодо ар бирибиз өзүбүздүн тандообузду тандашыбыз керек. Биз тандабасак, сен тандабасаң, мен тандабасам, анда ушуга окшогон, кечегиге окшогон, ошол чимкирик атка конгон, ошол адамдар конгон, ушуга окшогон байлар, коррупционерлер, уурулар, бандиттер, жана башка адамдар, сен шайлабасаң, мен шайлабасам, ошол адамдар дагы келет. Ошон үчүн силерден өтүнүп суранып кетем. Туугандар, консульский учетко барып, өзүбүздүн укугубузду тебелетпей эч кимге, өзүбүздүн келечегибизди ойлосок, биз барабыз, консулдук учеттон өттүңүздөр, шайлоого барып, сиз шайлабаңыз, паланчаны түкүнчөнү, өзүңүздүн жүрөгүңүз айтып аткан адамдыбы, партияны ошого добуш бериңиздер. Эмнеге дегенде сиздин добушуңуз көп нерсени чечет. Ошон үчүн мен урматтуу убактылуу жашаган менин мекендештерим, кыргыз жарандары, силерден сураныч, консулдук учеттон барып өтүңүздөр. Акыркы консульский учет каттоо 13 ноябрда бүтөт. Включительно 13 ноябрь. Шуну айткым келди, рахмат бардыгыңыздарга.
Рахмат, урматтуу мекендештер. Биз бир-эки теманы алып кеттик. Убактыбыз аз болгондугуна байланыштуу кененирээк токтоло албай калдык. Буюрса дагы сиздер менен маектешкени чыгабыз. Биздин бар жок эмоционалдуу кайрылгандарыбыз, айткандарыбыздын бар жогу жүрөктөн чыгып атат. Ошондуктан жүрөгүңүздөргө жетет деген пикирдебиз. Өзүңүздөргө жакканын кабыл алыңыздар дагы, жакпаганын таштап коюңуздар. Ошондой эле бар жок ушул мекендештерге салам жолдойбуз. Кыргызстандагы буюрса жакын арада көрүшөбүз деп сиздер менен коштошобуз. Саламат болуңуздар. Assalamu alaikum.